Белгилүү мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Разаковдун жарык дүйнөгө келгенине быйыл 111 жыл болот. Улуу инсандын кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө жана кийинки калыптанышына кошкон салымы зор экенин ар бир кыргыз жараны билсе керек. Буга карата улуу инсандын жаркын элесине арнап Борборубуздун Исхак Разаков үй музейинде Исхак Разаков тууралуу Эдилбек Сыргабаевдин гезит макалаларынын жыйнагы аттуу китебинин бет ачары болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жана ошондой эле Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү катышты. Исхак Разаков башкарып турган учурда кыргыз маданиятына болгон чоң бир өзүнчө бир мамиле, маданияттын өнүгүшүнө бир салым кошкондугу дагы тарыхта айтылат. Мисалга ала турган болсок, 58-жылы ошол кыргыз өнөрпоздорунун Москвадагы декадасын уюштуруп, ошол жака чейин ошол биздин кол өнөрчүлөрүбүздү алып барып, Кремльде концертин уюштуруп, ошол жердеги көптөгөн таланттуу адамдарыбызга композитор, СССРдин эл артисти деген наамдарды алып берүүгө чоң салым кошкон. Ошол Исхак Разаков башкарып турган учурда биздин ошол кыргыз телевидениесинин имараты салынган. Ошол Исхак Разаковдун ошол бир мамлекетти, келечекти көрө билген пландоолугунун натыйжасында ошол Токтогул дагы ГЭСтер, Үч Коргон ГЭСи, ошо Нарын дарыясынын жээгиндеги электр энергиясын иштеп чыгарган, бир эле ошо Кыргызстанды эмес, Орто Азияны камсыздай турган деген башында ошондой бир ири максат менен ГЭСтерди курдурган. Тарыхын билбеген эл келечекке жол таппайт дегендей, жаш муундарды, жалпы эле коомчулукту тарбиялоодо Исхак Разаковдун турмуштагы жана саясий оор тагдыры, тарых таржымалын окуп үйрөнүүнүн мааниси өтө чоң. Мына ушундан улам китептин түптөлүшүнүн негизги максаты да улуу инсанды таанып билүү болуп саналат. Мен таятам Сыргабаев Эдилхан өз убагында Исхак Разаков тууралуу чыган кыргыз уулу Исхак Разаков тууралуу жазылган гезит макалаларын бир жыйнак кылып чыгарып, ошонун бет ачары болуп атат. Бүгүн иш-чарага өзүңөр билгендей өкмөттүн өкүлдөрү, Маданият министрлигинен, Билим берүү министрлигинен, Исхак Разаков коомдук фондунан жана башка ушундай биздин белгилүү тарыхчылар келип катышып берүүдө өзү Исхак Разаковдун гезит макалаларынын жыйнагын республикалык окуу борбор Ички иштер министрлигинин колдоосу менен басып чыгарылды. Ушул Исхак Разаковдун ушул жерде биринчи секретарь болуп тургандагы жашаган кызматтык үйүндө бүгүн иш-чаранын өтүп атканы дагы абдан кубандырат. Бул үй музей, мындай улуу сөз бар экен, музейлер сүйлөш керек деген. Ушу бүгүн сүйлөп атат да. Анан маданиятыбызга эмгек сиңирген журналист Эдилхан Сыргабаев агайыбыз өзүнүн ошол кезде гезит журналдарга жазып жүргөн чыгармаларын топтоп, анын небереси ошол Каныбек инебиз бүгүн китеп кылып чыгарыптыр. Ошол Эдилхан Сыргабаев агабызга Исхак Разаковго мындай бир жакшы баа берүүдө коркпой эр жүрөктүүлүк менен жасаган эмгеги үчүн терең таазим этет элем. Анан бүгүнкү мына ушул жердеги эскерүүлөр, ушул китептин чыгышы биздин ушул соңку тарыхыбызда өткөндөрдү барктоо багытында бир чоң салым болот деп мен эсептейм. Коом деген сен менен мен, сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот деп улуу инсан Исхак Разаковдун сөзү бүгүнкү күнгө чейин эл оозунан түшпөй айтылып, арабызда жок болсо да улуу сөзү элге жасаган опултоодо чоң эмгеги менен тарыхта аты өчпөй кала бермекчи.